Ассаламу алейкум эл жұрт. Мен да шу элчиликке коомчулукка кайрылбасам болбой калдым. Акыркы күндөрү бул Гүлзат Мамытбек мени каралоо аракетинде биринин артынан экинчи, үчүнчү видео кайрылууларын чыгарып, жада калса өз уулумду баланы өз атасына душман кылып, психикасын талкалап, ушундай нерселердин бир чоо жайын себептерин айтып өтпөсөм болбой калды да. Учурунда Гүлзат сектант болгондугуна байланыштуу мен аны эшикке чыгарып койгонмун. Эми сектант менен мен жашай албайт экенмин да. Анан аны менен ажырашкандан кийин эле сразу ушул биздин өлкөдө дагы именно ушулардын сектасынын айынан башка бир да бала ыйлабасын, жашы төгүлбөсүн деп Аллахтын алдында да бир акыйкатка жетүү максатында ушул секта уюмуна закондуу түрдө биздин эле могу коңшулаш Россия, Казакстан өлкөлөрүнө окшоп бизде да ушу тыюу салдыруу үчүн менин мындай кандай десем аракеттерди жасап баштаганмын да. Ошол аракеттеримди билгенден баштап бул сектанттар Гүлзат аркылуу мага мындай тынччылык беришпей келет да, мындай кандай десем элестетip келе акыркы 2 жыл ар кандай арам көрүнүштөгү методдорду колдонуп, бири бүтсө экинчи провокациясын уюштуруп, кайра мени эптеп ушу түрмөгө каматуу аракеттерин токтотпой келишет. Кудай бар, бирөөгө оркассаң өзүң демекчи, мени каматамын деп жүргөн Гүлзат азыркы учурда түрмөнүн эшигинин оозунда туруп калды десем болот да уже. Эми анысына да мен күнөөлүү болуп атканымды карагыла. Как будто мен элдерди алып барып, анын үстүнөн арыз жаздырып аткандай сүйлөйт. Бардык нерсенин чеги болот. Мындай эми кантип болсун? Чоң суммадагы акчаларын Гүлзатка алданып берип алып, бала чакасын таштап, ошол акчалардын ордун табуу үчүн Россияга иштегенден кеткендерди айтпай эле коеюн. Кантип болсун эми бир ушу кичинекей наристенин, бир инвалид байкенин операцияларына мындай чогулткан акчаларын алдап алып качып кеткендиги үчүн мен ойлоймун, Аллах Гүлзаттын бекерден розыск берип жазалап жаткан жок да. Балдар үчүн мен ата-энем бир туугандарым болуп, анын мындай Гүлзаттын кечирилгис биздин үй бүлөгө көрсөткөн мындай чыгарган, сүйлөгөн жалган жалаларына унчукпай чыдап койдук. Бирок элди алдаганы үчүн бирөөсү болбосо бирөөсү сөзсүз каматып аны жазасын алдыртат. Чынын айтсам, каматуу аракеттеринин алдында бул мени каралап мындай чыгарып жаткан видеолору мен үчүн мындай көнүмүш эле адаттай болуп калды да. Көнүп калат экен киши ушундай нете берсечи. Бирок байкап көрсөм, аттуу баштуу эле мындай чоң эле ага эжекелерибиз дагы уже ушул ишенип баштаганы, мындай бул Гүлзатка акмак мындай сектантка ишенип баштаганы мындай өкүндүрөт да. Дагы бир айтып өтчү нерсе, бул үй тууралуу кайра айтышат. Мен кыскача жооп берсем, ал мындай. Мен өзүм бир канча жылдан бери курулуш менен алектенем, 20 жыл болуп кетти го дейм. Ушул Бишкектин өзүндө эле ушундай мындай кандай десем, особняктарды, мындай жеке тамдардын көбүн тургузганмын да. Мени тааныгандар жакшы билишет. Гүлзат өзү да, анын бир туугандары дагы, алар тем более жакшы билишет. Анан атам сат берген, байкем куруп берген деген сөздөрүнө айтып өтөйүн. Кантип эле ушу өзүңөргө куралбаган үйдү мага салып бермек белеңерсилер. Балким силер да үй кургула деп мен жардам берип, чертеждоруңарды чийип берип жүргөн болбосун.
фундаменти бүткөндөн кийин кыйын экен деп анын арды сатып басып кеткен болуп жүрбөгүлөм. Бардык нерсенин чеги болот.